Мен каналыма кош келдиңиз. Токуучулук мектеби. Менин атым Айжүрөк. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен мындай кичинекей ары брелок дейбизби же машинага илебизби, өзүбүздүн сумкабызга илебизби, ушундай бир керектүү аксессуар кызыктуу болгон ары брелокту токуйбуз. Эми бул үчүн бизге эмне керек? Бул эң оңой, кыйын эмес. Биз сиздер менен өткөн жалпы терминдердин эле топтомунун негизинде токулат. Бизге 3 түрдүү жип, ак, сары, кара, ярнард джинс, же болбосо газал, бейби, газал бул айтор узундугу боюнча, метражы боюнча бири-бирине туура келген ушул 3 түс болсо жарай берет. Анан ийне, атайын биз токууда колдонгон, сиз билсеңиз, мына ушундай ийнелер бар. Бул жагы тешиги чоң, учу болсо шиш эмес. Атайын токууда иштетебиз. Жөнөкөй илмек. Эгерде сиздин жибиңиз башкача жоондукта болсо, демек ушул жоондукка жараша илмек тандайсыз. Мындай бир даана, бир жуп коопсуз көз. Менде 6 мм. Анан мындай толтургуч, наполнитель, синтепон керек болот. Андан эмесе сабагыбызды баштадык. Бул ары менин автордук жумушум эмес. Мастер-классын интернеттен издеп тапсаңыз болот. Дагы бир орус кызы бар, эме деген азыр каналдын атын айтамын. Вишня вяжет деген кыз. Жакшы тааныбаймын. Ошол каналдан барып дал ушул ары брелоктун токулушун орусчасын көрсөңүз болот. Демек биз баштадык. Амигуру мешекекчесинин ичине 6 жөнөкөй мамыча токуп алабыз. 2 3 4 5 6. Эми жипти тартып алабыз дагы акырындык менен биздин бул тегерекчебизди тегерек формага келтирип биз токуган биринчи мамычага киргизип тегерек формага келтирип алабыз. Эгер бул жөнүндө дагы сиз жакшы түшүнбөсөңүз, менин эле ушул каналымда амигуру мешекекчеси деген видео бар. Ошол сабакты көрүп келсеңиз болот. Мынакей бизде мындай биринчи катарыбыз болду. Эми экинчи катарга өткөнүбүздө ар бир токулган мамычанын ичине 2ден токуп чыгабыз. Бизде жалпысынан 12 мамыча пайда болот. Үчүнчү катарга келдим. Үчүнчү катарга келгенде биз уже бөлөк түстөгү контрасттуу жипти коюп алабыз дагы. Бул жакта чыгып турган куйрукту кошо монтип катып кетебиз. Кийин сөгүлүп кетип, анан ыктымалынан сактоо үчүн. Үчүнчү катарда эмне кылабыз? Бир жөнөкөй мамыча, кийинкиге кошумча токуйбуз. Бир токудук, 2, мына 3. Дагы бир жөнөкөй, 2 3тү бирөөгө токуйбуз. Ушинтип 6 жолу кайталайбыз дагы. Катардын аягында биз менен жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр 3-чү катарды бүттүм, 4-чү катарга келдим. 4-чү катарда 2 жөнөкөй, 1 2. Ал эми 3-чүгө кошумча токуйбуз. 3 4. Мына ушуну 6 жолу кайталагандан кийин биздин 4-чү катарыбызда 24 мамыча пайда болот. 5-чи катарга келдик кыздар. 5-чи катарда 3 жөнөкөй мамыча, мынакей 1 2 3. Ал эми 4-чүгө кошумча токуйбуз. Двойной. 3 жөнөкөй, 1 кошумча. 6 жолу кайталайбыз, жалпысынан 30 мамыча пайда болот бизде. Мына кыздар, азыр 5-чи катарды дагы бүттүк. Биз белгилеп жаткан жипти бере алабыз дагы. Эми 6-чы, 7-чи, 8-чи, 9-чу катар, 4 катар бою эч кандай өзгөрүүсүз 30 мамыча бойдон айлантыра токуй беребиз. Анан жолугабыз 9-чу катарды бүткөндө. Кыздар, мен азыр 9-чу катарды бүттүм. Мындай болуп калат бизде. Эми эң акыркы мамычаны бүтө элек жатып, мисалы үчүн эң акыркы илмекти алганыбызда бизде мындай 2 илмегибиз турат. Ушул жерде биз эми жаңы мен бул сабакты кошпогон болчумун, эми ушул жерден айтып берейин. Түстү алмаштыруу боюнча биз азыр бул сары жипти кеспейбиз дагы. Караны улап кетүү үчүн биз ушул жерден мына 2 жипке караны алабыз. Мына. Эми ушул менен биз каранын учун катып кетебиз, ток баратып бул жака. Ал эми сарыны кеспейбиз. Ушул катарды толугу менен жөнөкөй мамыча кылып айлантыра кара жип менен токуп чыгабыз. Мына тартып алабыз. Оңой эле. Мына ошентип биз түстү алмаштырып алдык. Бир катар токуп 30 мамычаны токуп алып, анан ошол катардын аягында кайрадан сиз менен жолугабыз. Ушундай кылып биз учун дагы ошо катып барып жатабыз. Катып алдык. Көрдүңүзбү? Эми караңыз. Ушул эле техниканы кайра сары жипке өткөргөндө дагы колдонобуз. Азыр менде мынакей эң акыркы илмек калды.
Андан кара жипти аламын дагы. 2 кара жип турат да. Ушул жерден сарыны алып кетемин. Ошентип биз плавный переход кылып алдык кара түстөн сары түскө. Эми бул катарды жалаң сары түс кылып 30 мамыча токуп алабыз. Катардын аягында кайра жолугабыз сиз менен. 30 мамыча токуйбуз. Караңыздар, мен бул катарды дагы аягына жеткирдим дагы жипти алмаштырабыз. Бая айтып өткөн техниканы эле колдонобуз. Эң акыркы калган 2 илмектен кара жипке өткөрөбүз. Эми бул катарды дагы эч кандай өзгөрүүсү жок. Жөнөкөй мамыча менен СБН столбики без накида менен ушундай кылып илип алып, бир катар токуйбуз дагы. Дагы кийинки катардан сиз менен жолугабыз. Мына кыздар, дагы бир катарымды бүтүрүп алдым. Ошол эле техника менен сары жипке өткөрөмүн дагы. Сары жип менен бир катар дагы 30 жөнөкөй мамыча токуп алабыз. Андан кийинки катарда кара менен токуганда уже биз кыскартып баштайбыз. Ошондо жолугабыз сиз менен. Азыр бир катар токуйбуз сары менен 30 жөнөкөй мамыча. Мына кыздар, азыр мен дагы бир катарымды бүттүм. Биринчи, экинчи, үчүнчү карага келгенде уже биз 30 мамычадан 24 мамычага түшүрүшүбүз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? 3 жөнөкөй мамыча. Илишип калды го. 3 жөнөкөй мамыча. Бир кыскартуу кылабыз. 1, 2, 3. Эми мына алдыңкы стенкалардан алып кыскартабыз. Бул жөнүндө дагы сабак бар, билбесеңиз. 1, 2, 3. Анан кыскартуу. Ошентип отуруп 6 жолу кайталаганыбызда бизде 24 мамыча калат. Катардын аягында жолугабыз менен. Мына мен кыскартып алдым, 24 мамычабыз калды. Эми бул белгилеп жаткан жипти алып салсак деле болот. Бизге белгилүү эле болуп турат. Мына бул жерден катарыбыз бүтүп атат. Эми эгерде сиздин бул арыга кое турган көзүңүз клей менен боло турган болсо, эң акырында клейлесеңиз болот. Эгер меникиндей мондой коопсуз көз болсо, азыр кадап алган оң болот. Же болбосо атайын ушундай көздөр болот, тиге турган бусинкалар, мончок сыяктуу, аларды дагы эң акырында тигип койсоңуз болот. Бирок меники мондай көз үчүн азыр коюп аламын. 3-чү, 4-чү бул уланган жери ылдыйга карайт дагы, мындай жогору тегиз жагын карап туруп санайбыз ортосунан 1, 2, 3, 4. 3 менен 4-түн аралыгына көздү киргизип кадап аламын. Экөөнүн аралыгын санаганым жок. 1, 2, 3, 4. Примерно эле ушунун туштап туруп эле 1, 2, 3. Тушуна эле кадап атам, көрүп атасыз. Мындай көз таппасаңыз ал проблема эмес. Даже топчу дагы тигип коюшат. Кара жип менен жөндөр эле тигип койсоңуз болот. Мынакей көзүбүз даяр болду. Эми кийинки катарга өтөбүз биз. Кийинки катарга өткөндө бизге сары керек. Бул жерде дагы эң акыркыда 2 караны калтырабыз, дагы сарыга өтөбүз. Бул жерде эми биз 2 жөнөкөй бир кыскартуу кылабыз. 2 жөнөкөй дегеним мынакей биринчи СБН, экинчи СБН кыскартуу. СБН деген бул жөнөкөй мамыча. 1, 2 кыскартуу. Ушундай кылып биз катардын акырына чейин 6 жолу кайталайбыз. Азыр мен мына уже 3-чүсүн кылып жатамын. Дагы 3 жолу калды. Катардын акырында жолугабыз сиз менен. 18 мамыча калат бизде. Мына кыздар, азыр мен 18 мамыча кылып кыскартып алдым. Эми бир катар кара жип менен калды. Азыр бул катарда биз бир жөнөкөй жана бир кыскартуу кылып токуп чыгабыз. Кеттик анда 1 кыскартуу. 1 кыскартуу. Мына ошентип 6 жолу кайталайбыз. Бизде жалпысынан 12 мамыча калат. Көрүп турганыңыздай ушул жерде мен толтуруп алдым уже. Азыр катардын аягына чейин бир жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу кылып токуйбуз. Анан келем. Мына кыздар, мен азыр 12 мамыча кылып кыскартып алдым. Уже бизде 12 мамыча калды. Мындан ары бизге кара жип керек эмес. Аны кесип алабыз дагы. Кара жипти алып койсок боло берет. Эми
кара жиптин узун жагын катып кетебиз бул сары жип менен токуганча. 6 жолу кыскартуу кылабыз сары жип менен. Мүмкүн болушунча катуураак тартып токугана аракет кылыңыз. Кыскартуунун бир канча түрү бар, өзүңүзгө ыңгайлуу, кайсынысы жеңил болсо ошону өздөштүрүп алыңыз. Жана мындай атайын оюнчуктарды, брелокторду токууда көбүнчө крестик менен токуу ыңгайлуураак. Мындай ичин толтурганда дагы эле жеңил болот. Тешикчелери дагы азыраак болот. Мына эми азыр мен 6 жолу кыскартып бүттүм, кыздар. Ичин толтуруп алабыз. Жумшак болбосун, мындай ичин азыр толтурабыз. Толугу менен толтуруп, анан бул жерде дагы 3 жолу кыскартабыз. Ошо менен бүтөт. Мына кыздар, азыр мен жакшылап толтуруп алдым. Мынакей нык болду. Өтө жумшак эмес, нык болгону жакшы. Эми бизде 6 мамыча калган, дагы 3 жолу кыскартуу кылганыбызда биздин могу тешикчелер жабылып калыш керек. Толугу менен жабылбайт, ошондо деле учуна ийне киргизип, тигип коебуз, бириктирип чимол тешикти. Азыр мынакей 3 жолу кыскартып болдум. Эми ушул учуна ийне киргизебиз дагы. Могу жерде кичинекей калган тешикчелерибиздиийненин жардамы менен бекитип чыгабыз. Анан канат окуйбуз сиз менен. Мына мен арыны полный денесин бүттүм дагы. Эми канатына өтүп баратамын. Ак жиптен 6 жөнөкөй мамыча амигуру мишкекчесине терип алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жибибизди тартып, тегерек формага келтирип алабыз дагы. Биринчи катарыбызды ушу менен бүтөбүз. Экинчи катарда эми ар бир мамычанын ичине 2 жолу токуп туруп, бизде жалпысынан 12 мамыча токуп алабыз экинчи катарда. Мына экинчи катарды бүттүм, 12 мамыча болду. Үчүнчү катарга келгенде биз 12-ни 15ке көтөрүп алышыбыз керек. Ал үчүн биз 3 жөнөкөй мамыча, мына 2, 3 жөнөкөй мамыча, бир кошумча кылып 3 жолу кайталайбыз. 4 жана 5ти бир мамычага токудум. Эми экинчиси 1, 2, 3, 4, 5. Дагы бир жолу кайталайбыз. Анан бизде 15 мамыча пайда болот. Үчүнчү катарымды толуктап бүтүрдүм. Менде жалпысынан 15 жөнөкөй мамыча пайда болду. Кааласаңыз ушул жерге мындай белгилегич коюп алсаңыз болот. Болбосо эсептесеңиз болот. Эми 4-чү, 5-чи, 6-чы катарды 3 катар боюнча 15 жөнөкөй мамычадан эч кандай өзгөрүүсү жок. 3 катар токуйсуз, анан жолугабыз сиз менен 6-чы катарды бүткөндө. Мына кыздар, мен азыр 4-5-6 катар, 4-5-6-чы катарда 15 жөнөкөй мамыча кылып эч кандай өзгөрүүсүз токуп алдым. Эми кийинки катарда биз 15ти 12ге кайра түшүрөбүз, кыскартабыз. Демек 1, 2, 3, анан бир кыскартуу. 1, 2, 3, бир кыскартуу. Өзү 3 жолу эле токусак, азыр бизде 12ге түшүп калат. 1, 2, 3, бир эң акыркы кыскартуубуз калды. Эми бизде 12 мамыча пайда болду мынакей. Эми 6 жолу кыскартуу кылабыз. Азыр бизде 6 мамыча калат. Мына кыздар, 6 жолу кыскарткандан кийин бизде 6 мамычабыз калды. Бир аз узунураак жип калтырып, жибибизди кесебиз. Анан бул илмекти тартканыбызда өзү жип калат мынакей. Ушул жип менен биз арынын канатын тигебиз бул жерге. Дал ушундай кылып дагы бирди токуйсуз, азыр мен көрсөтүп бергендей кылып. Анан бул жерге коюп, мынакей көздүн тушуна коюп, экөөнү тең ушул жерге коюп тигип чыгасыз. Мастер-класстын убактысын кыскартуу үчүн мен ал жерин көрсөтпөй эле коеюн. Тигип бүткөндөн кийин ал жерге коесуз, мына. Көрдүңүзбү? Же жакын койсоңуз дагы болот. Өзүңүз каалагандай коюп тигесиз, анан сабактын калганын улантабыз. Мына кыздар, мен азыр канаттарын тигип бүттүм, даярдап. Кааласаңыз жакыныраак тиксеңиз дагы болот. Бирок биз азыр бул брелок подвеска кылабыз деген үчүн ортосунан орун калтырдык. Эми азыр кийинки кадам, кааласаңыз мулине деген жип болот. Атайын ушундай оюнчуктардын көздөрүн оздорун вышивать эткени, тиккени колдонушат.
Же кааласаңыз ярым жыныс жибин алып туруп аны экиге бөлүп дагы иштетсеңиз болот. Же болбосо мондай кадимки бистик жукалтек жиптерин дагы жоонурагынан алып туруп иштетсеңиз болот. Эми кандай кылабыз? Көзүңүз менен өлчөп, мисалы үчүн 1 2 3 4 турабы? 4 менен 5тин ортосунан бир аз четирагынан киргизип алып туруп 1 2 3 4. Мага 3 4 дагы нормально экен. Ушул жерден биздин брелоктун оозун тигип чыгабыз азыр. Кааласаңыз жоонураак жиптен кылыңыз. Кооздугун өзүңүздүн каалооңузга жараша кооздуп алсаңыз болот. Азыр бизде акыркы кадам калды, дагы бир сунуш дагы бар, ошону айта кетемин. Мына ушундай кылып биздин арынын оозун дагы тигип бүттүк. Оңой эле, кыйын эмес. Кааласаңыз мынакей. Азыр дагы мен бир катар үстүнө тигип чыгамын. Сиз дагы өзүңүздүн каалооңузга жараша кооздуңуз. Анан кийинки этапка өтөбүз. Акыркы этап азыр бул жерде кара менен сары бириккен жерде эң ортосунан азыр биз бул жерден сары жипти улап алабыз дагы. Жалпы мынакей сары жипти илип алдым, көрдүңүз. Эми жалпысынан 90 аба илмегин терип алабыз ушул жерден. Мынакей 1 2 3 дагы ушинтип эле сиз өзүңүз билгендей эле аба илмегин терип алабыз да. Анан эң акырында 90 аба илмек тергенден жолугабыз. Мына кыздар, мен азыр 90 аба илмегин терип алдым. Сантиметр менен өлчөгөнүмдө 32 сантиметр чыкты. Эми мунун үчүн бул жака бириктирип алабыз. Жанындагы илмекке салып, байланыштыруучу илмек кылып, байланыштыруучу илмек аркылуу акырын жипти чыгарып алабыз дагы. Кесебиз. Учун чыгарабыз дагы. Бул жип керек эмес. Эми бул экөөнү бириктирип байлап коебуз. Мынакей. Баарын бүтүрдүк. Жипти байладык. Бул жактарын азыр илмек менен катып коебуз. Мына ушинтип биздин арыбыз даяр болду. Кааласа бул жерден 2 антенна тогуп койсоңуз болот. Кара жиптен алып туруп эле бул жерге дал ушундай кылып туруп эле мына эки жерине, скажем, бир 3-4 аба илмегин тартып туруп, кайра аркадан жөнөкөй мамыча аркылуу токуп келип, ушул жерге 2 антеннасын токуп койсоңуз болот. Ал да болсо бир кооздук болот. Мына кыздар, азыр мен биротоло ошону көрсөтө эле берейин деп ойладым да. Мисалы үчүн мындай антеннасы жок жасасаңыз дагы болот. Көрүнүп жатабы? Антеннасы жок жасасаңыз дагы болот, мындай антенна токуп койсоңуз дагы болот. Эми мен бул антеннаны кантип токудум? Жөн гана мына ушул жерден, примерно ушул жерден илип алдым дагы. Кара жипти алып келип, өткөзүп алып, 5 аба илмегин алып туруп, аркага мынакей 1 2 3 4 5 аба илмегин алдык. Аркага 4 жөнөкөй мамыча токуйбуз. Биринчисине тийбейбиз, экинчисинен баштап 4 жөнөкөй мамыча аркага токуйбуз. Бул биринчиси болду. Өз алдыбызча токуп бул жерге келебиз. Эң негизги көрүнө турган жери болгон үчүн бир аз тыканыраак токуйбуз. Кесип алдым. Жипти тартабыз дагы. Могул биринчи биз илип алган жердеги жипке байлайбыз, экөөнү бириктирип. Экөөнү бириктирип байлап алгандан кийин биз акырын могул жиптин учтарын, кара жиптин учтарын илмек менен акырын киргизип катып коебуз. Мына биздин арыбыздын антенналары дагы даяр болду. Баарыңыздарга тегиз илмектерди каалаймын. Сиздер дагы токуңуздар, жакындарыңызды кубантыңыз, өзүңүздүн фантазияңызды кошуңуз. Ийгилик болсун. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө.